Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Күн маек программасы. Өзүңүздөр билгендей, номер 29 Свердлов шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо натыйжалары аныкталды. Бул боюнча азыр бизге келген адис айтып берет. Муну менен катар эми алдыда өстүбүздөгү жылдын 10 апрелинде аныкталган, дайындалган Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым аймактарындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо өнөктүгү башталган турат. Мына ошого карата Борбордук шайлоо комиссиясы кандай даярдыктарды көрүп жатат, бүгүнкү күндө эмне процесстер жасалууда деген маселенин үстүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаевди студиябызга чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга. Айткандай, мына 29 номер шайлоо округунан Свердлов райондук ошол жыйынтыктар боюнча айтыңыз. Процесс кандай болду, кантип аныкталды? Бул башынан аяк кандай жүрдү? Бул былтыркы 28 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча кампанияны жыйынтыктадык десек болот да. Анткени ошол билесиздер, 90 мандаттын 36-сы бир мандаттуу округдардан, 54-ü партиялык тизме менен шайланып, ошол эки шайлоо округунда жыйынтык чыкпай калган. Анткени бардыгына каршы деген добуш менен бул 1-май шайлоо округунан, анан Свердлов шайлоо округунан. 27 февралга биз кайра шайлоо койгонбуз, дайындаганбыз. Ал жерде 1-май шайлоо округунан Эльвира Сурабалдиева депутат болуп шайланып, бекип, ал мандатын алып иштеп атат. Ал жерде эмне үчүн экөөнүн айырмасы болду дегенде дагы болуп калышы мүмкүн да. Бир күндө өтүп атса, ал жерде баягы шайлоо боюнча эч кандай арыздар болгон жок, кайрылуулар болгон жок. Шайлоонун жыйынтыгы болду. Кээ бирөө арыздар менен кайрылган, бирок ал ошол убакта бүткөн да. Бирок бул Свердлов шайлоо округу боюнча жана добуштарды сатып алуу деген боюнча бир топ арыздар келип түшкөн, маалыматтар келип түшкөн. Аны укук коргоо органдары иликтеди. Билесиздер, эң көп добуш алган Муртазалиев болчу, экинчи орунда ошо Атасов болчу, талапкер. Анан ошол Муртазалиевке болгон анын өкүлдөрү, ага тийиштүү адамдар добуштарды сатып алууга тиешеси бар деген маалымат келген бизге укук коргоо органдарынан. Биз ал талапкерлигин каттоодон четтеткенбиз. Анан ал сотко берген. Анан биз жыйынтыгын чыгарыш үчүн ошону күтүп турдук. Соттун чечими керек болду. Анан ал Бишкек административдик сотуна берип, андан кийин жогорку сотко берип, ал жерден биздин чечим күчүнө кирип, анан биз ошол шайлоонун натыйжаларын бекиттик. Анан ошол натыйжаларын жокко чыгаруу боюнча кайра сотко беришкен да. Анан ал дагы ошол өзүнүн процедуралары менен ушул күнгө чейин келди. Биз бардык мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды карап, мөөнөттөрүн да карап, анан бүгүн ошол экинчи орунду алган, негизи берки биринчи орунду кетсе, шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин экинчиси ала берет да, мандатты бере берди негизи. Атазов Шайлообекти жогорку кеңештин депутаты кылып каттап, бүгүн күбөлүгүнүн төш белгисин мандат берилди. Ошо менен ошол жогорку кеңештин шайлоосу толугу менен жыйынтыкталды десек болот. Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу азыр 90 депутат толугу менен ишин алып барып атышат. Рахмат. Эми ал ортодо жанагы депутаттар ар кандай кызматка кеткен, болсо кандайдыр бир себептер менен мандатынан ажыратылгандарга болсо, партиялык тизмелерде болсо кайра келе берет. Партиялык тизмесиненчи. Партиялык тизмеден бир мандаттуудан кетип калса, кайра шайлоо болуп калат. Ал кайра шайлоо болуп калат. Анда жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоого карата даярдыктар кандай жүрүп атат бүгүнкү күндө? Кай жерлерде өтөт? Канча шайлоо округу бар дегендей? 10 апрелге 16 жергиликтүү кеңешке шайлоо коюлган. Бул 3 шаардык кеңештер: Кара-Балта, Токтогул, Таш-Көмүр шаардык кеңештери. Анан 13 айылдык кеңешке. Ысык көл областында, Тоң районунда Кажысай айылдык кеңеш бар. Чүй областында, Кемин районунда 3 айылдык кеңеш, Москва районунда 1 айылдык кеңеш, Александровкада, анан Сокулукта айылдык кеңеш бар. Жалал Абадта Аксы менен Сузак районунда 2 айылдык кеңеш бар. Нарында, Ат башыда, Акталада Тоголок молдо
айылдык кеңеши, ат башта Казбек айылдык кеңеши. Ошондой эле Ош областында 2 районда 3 айылдык кеңеш. Бул Арабан районунда Юсупов айылдык кеңеши, Кара Суу районунда Төлөйкөн, анан Акташ айылдык кеңештеринде шайлоо коюлган. Жалпысынан 515 талапкер ошо депутатка сунушталган. Бардык шайлоо округдарда алган да? Ошо Айылдык кеңештер боюнча. Анын ичинен 170 айымдар болчу. Билесиздер, 30% жанагы квота бар аялдарга. Бүгүнкү күндө ошо 515тин 491 каттоодон өттү. Анын ичинен 160 ошо айымдар. 93 мандат айымдарга тиет экен. Гарантированный айылдык кеңештердечи. Шаардык кеңештер боюнча 13 партия катышып атат. Бир шаарда активный жүрүп атат. Бул Таш көмүрдө 10 партия, калган 2 шаарда 3 партиядан катышып атат. Ал эми бул шайлоо өтсө канча жылга шайланат ошондо? 4 жылга. 4 жылга айылдык кеңештер, жергиликтүү кеңештердин депутаттары деп коет. Шаардык кеңеш, анан айылдык кеңештер 4 жылдан мөөнөтү, 4 жыл. Булардын азыр мөөнөтү бүткөндүгү үчүн анан шайлоо жүрүп атат да. Ооба, булардын баягы мөөнөтү келди да, ошон үчүн шайлоо жүрүп атат. Анан билесиздер, мыйзамда ошо апрелде, анан октябрь айында шайлоо айы деп бекитилген. Мисалы, азыр майда же июнда мөөнөтү бүтүп калса, алар ошол октябрга чейин күтүп турушат. Октябрда шайлоо болот. Шайлоочулардын биротоло тизмесин жарыяладыңыздар. Бүгүнкү күндө ошол шайлоого карата шайлоочулардын активдүүлүгү кандай болуп атат? Активдүүлүктү шайлоо күнү эле билинет да. Ага чейин баягы үгүт иштерин жүргүзүп атышат. Чын байкоом өзүмдүн өткөндө Ошко дагы иш сапар менен барып келдик. Ушул билесиздер, баягы айыл өкмөт башчыларын мурун депутаттар шайлачу да. Азыр эми жаңы конституцияга ылайык, мыйзамдарга ылайык аким бекитет болуп калбады, конкурс аркылуу. Ошондон бул мындай кызыгуу кичине төмөндөгөндөй болуп калыптыр да. Депутатка коюлган талапкерлердин кызыгуусу. Кээ бир жерде, мисалы, бир округда 2 мандат болсо, бирөөнү айымга, бирөөнү эркекке берилет да. Ошол жерде кээ бир жерде экөө эле чыгып калды да. Азыр канча киши барып, канча добуш берсе эле өтүп кетет аларчы. Кээ бир жерде кызыгуу бар. Мүмкүн ал жанагы кадимкидей таймаш жүрүп атат. Айылдык кеңештерди, шаардык кеңештердин бюджетине жараша болобу, же кандай экенин билген жокмун. Ошондо кээ бир жерде кызыгуу бар, кээ бир жерде мындай тынч эле да. Бирок жалпысынан мындай агырыстар деле жок. Эми бул чоң шаарлар эмес да. Билесиздер, кээ бир чоң шаарларда Бишкекте, Ошто болгондо кадимкидей эле жогорку кеңештегидей болуп таймаш жүрөт да. Бул жерде эле таймаш жүрүп атат, бирок мындай тынч. Бири-бирин тааныгандыктанбы, бири-бирине сый урмат менен баратчыбы, сүйлөшүп алышкан алдында баягы тынч өткөрөлү деп шайлоо. Кырчылдашкан мондай катуу таймашуу болоюн деген ниет мындай байкалган эмес турбайбы? Андай деле жок да. Анан бирок ошого карабастан мен ушу учурдан пайдаланып, жана аты аталган айылдык кеңештердин тургундарын, шаардык кеңештердин тургундарын, шайлоочуларды ошо шайлоого катышууга чакырам да. Активдүү келип катышып, өзүңүздөрдүн позицияңыздарды көрсөтүп, каалаган талапкерлериңиздерге добуштарды берүүгө чакырып кетем. Эмне үчүн дегенде, баягы биз барбай койсок деле шайлоо өтөт деген заман өттү да. Негизи мен өзүм тажрыйбамда билесиздер, Ысык көлдө да иштедим, Ошто да иштедим, айылдык кеңеште да депутат болгом, райондук кеңеште да депутат болгом. Негизи ушу депутаттар эмне чечет деген туура эмес бир неме бар да, пикир бар да. Депутаттар чечпесе да активдүү болсо, өзүлөрүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, ар кандай проекттерге катышып, ушул айыл өкмөткө мындай колуна кол, бутуна бут болуп чогуу иштегенге көмөк көрсөтүшсө, ошол айылдарда мындай өнүгүү, жылыш бар да, ар кандай багыттарда. Проекттер көп, эл аралык уюмдар бар, биздин мамлекет тарабынан да ар кандай инвестициялар бар. Ошону баягы отура берсе эле айыл өкмөт келе бербейт, анын баарычы чуркаш керек. Мына ошол жогорку кеңештин депутаттарын менен иштеш керек, министрликтер менен иштеш керек. Ошондо ошо депутаттардын салым партиялык тизме менен бараткан депутаттардын чоң эле таасири бар да, туурабы? Шаардык кеңештерге партиялык тизме менен барат. Айылдык кеңештерге партия сунуштаса болот, бирок баягы өз ыктыяры менен деле бар. Өз ыктыяры менен бара берет, бирок ал жерде баягы фамилиялар эле болот да. Көп мандаттуу округдардан шайланат. Фамилияга эле бир талапкерге добуш берет. Канча, мисалы, бир округда 3 мандат болсо, 3 талапкерге добуш бергенге укугу бар да.
Бир округда 5 мандат болуп калса, 5 талапкерге добуш берген укугу бар шайлоочулардын. Мындай айтканда мүмкүнчүлүктөрү жакшы да кene. Бул жерде туура айтасыз, партиялар жогорку кеңешке келип атканда эле кээ бир жаңы партиялар түзүлүп эле анан чыгып калып атпадыбы, былтыр деле биз талкуулап атпадыкпы, кандай жаңы партиялар туруп өтүп кетип атат деп кээ бир баягы саясатчылар да айтып атат. Ошондой болбош үчүн ушу партиялар мисалы былтыр эле шайланды да, мына азыр жаңы баштап иштеп атышат жогорку кеңештеги партиялар өтпөй калгандары деле активдүү ошо жергиликтүү кеңештер менен иштеш керек да. Жергиликтүү кеңештерге талапкерлерин коюп, кийин ошол депутат болобу болбой калабы ошол адам, ошол партиянын программасын, саясатын ошо элге жеткирген, айтканда тарапкери болуп кала бериш керек да. Ошондо мындай туруктуу партиялар түзүлөт. Анан азыр эми жогорку кеңеште дагы партиялар мурункудай эмес дей сезилип атат азыр. Анткени конституцияда бир топ өзгөрүүлөр кирген, коалиция деген жок, өкмөттү формировать этет деген жок болуп, алар дагы мындай партиялык системанын өнүгүшүнө бир кандайдыр бир өнүкпөшүнө бир себептер жаралгандай болуп турат да. Бул эми башка кеңири тема болуш керек. Менимче бул жерде саясаттануучулар, ошол саясатчылар менен талкуу кылса, мүмкүн бул багытта талкуу кылсак болот. Туура, жанагы диплом боюнча бир сурап коеюнчу. Азыр дипломго кеңири маани берилип аткан заманда бүгүнкү күндө ушул айылдык кеңештин депутаттарына деле жогорку шаардык кеңештин талапкерлерге деле депутаттыгына талапкерлерге деле талап ошондойбу? Борбордук шайлоо комиссиясы. Жок. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына жогорку билим талап эмес. Орто билими болсо болот. Шаардыкыначы? Шаардыкына деле ошо жергиликтүү дегеним айылдык шаардык кеңешкерлер. Бирок практикада баягы диплому барлар өзүнүн дипломун баягы анкетасына кошуп берет. Андай артыкчылык катары көрсөтүп койсо болот турбайбы? Анан талап жок бирок. Талап жок. Дипломуң болбосо бизде азыр маалымат булактарынан окуп атабыз. Ошо мынча айылдык кеңештин депутаты, мынча шаардык кеңештин депутатыныкы жок экен дегендер чыгып атпайбы? Ал эч кандай мааниси деле жок. Мааниси деле жок. Мүмкүн баягы текшерип атканда текшерип коелу деп кошо эле текшерип атса керек. Бирок жана жогорку кеңештин депутаттарынан дагы чыгып калып атат деген болуп атат. Бизге кайсы депутат экени келдик маалымат. Эми азыр ошол процесс дагы деле жүрүп атат да. Бул боюнча баягы элде дагы суроолор болуп калат. Кээ бир журналисттер чалып силер текшергенде кандай кылып текшердиңер депчи. Биз эми аны жанагы талапкер деп коебуз, электрондук талапкер системасына киргизип, анан билим берүү министрлигине жиберебиз. Ошолордун дипломдору аныкпы депчи. Анан ал жерден бизге анык деп келсе, биз аларды талапкерлигин каттай беребиз. Алар дипломду карап көрөт. Бирок ошол дипломду кантип алды дегенди жана текшерип келгенде чыгып калып атат да азырчы. Анан жанагы экинчи диплом, анан биринчи диплом деген дагы бир талаштар чыгып калып атат да. Мисалы экинчи диплому мыйзамдуу болушу мүмкүн, бирок ал биринчи диплому бар үчүн ал жана кыскартылган программа менен 2,5 жылда эле алган болот да. Биринчи диплому мыйзамсыз болсо, экинчиси да мыйзамсыз болуш керек да негизичи. Анткени ошол биринчи дипломду 5 жыл окуган маңдай терим менен алган диплом болсо, анан экинчисин жана андай кыскартылган программа менен алса болот. Бул мыйзам жол берет бугачы. Анан жашалма кылып алып туруп анан кийинкисин дагы кыскарткан 2,5 жылдык менен алып атса, демек ошондой маселелер чыгып калып атат да. Анда бардык дипломдор жокко чыгарылышы керек экен да. Муну менен катар эми бүгүнкү күндө үгүт иштери кандай жүрүп атат? Үгүт иштери жүрүп атат. Үгүт иштери жүрүп атат. Эми айылдык кеңештердин депутаттарына билесиздер мындай баягы телевидениеден, радиодон деле чыгып үгүт иштерин кылышпайт да. Алар ошол айылдарда элдер менен жолугушууларды өткөрүшөт. Биздин аймактык комиссиялар өздөрүнүн программалары менен тааныштырышат. Аймактык комиссиялар аларга шарттарды түзүп берип атышат. Жана такталарды даярдап, айыл өкмөттөр даярдап берет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өзлөрү жөнүндө маалыматтарды илүү боюнчачы. Андан тышкары эми азыр мүмкүнчүлүктөр көп да. WhatsApp группалары бар айылдарда. Алар менен сүйлөшөт, алар аркылуу жиберишет. Эми айылдын эли бири-бирин тааныйт да. Шаарлар болсо кадимкидей эле жүрүп атат. Баннерлерди илип аткандар бар, ошол. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан атайын чектөөлөр жанагындай мыйзам бузууларга жол бербөө маселелери тыкыр каралганбы? Эгерде мыйзам буза турган болсо жанагындай шайлоого катыштырбай коюу мүмкүнчүлүктөр барбы? Албетте. Бул боюнча биз шайлоо алдында, ошо үгүт иштери башталардын алдында
тренингтерди уюштурганбыз. Жанагы каржы маселеси боюнча да өзлөрүнүн фонддору аркылуу каржылайт. Баягы барып эле жанагындай баннерлерди же болбосо буклеттерди өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып эле акча сатып албайт. Ал жана фонд түзөт. Шайлоо фонд ошол аркылуу алып барат. Анын баарын тренингтерди өткөрүп бердик. Региондорго барып, окууларды жүргүзүп бердик. Атайын штабтарды да өткөрдүк шайлоо боюнча. Ошол райондук мамлекеттик администрация башчыларын биргеликте укук коргоо органдары менен, прокуратура, милиция кызматкерлери менен талапкерлерди дагы чакырдык. Көбүнчөсү келип катышты. Ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баягы кайсы мыйзамдар кандай аткарылыш керек, мыйзам бузбагыла, башка талапкерлерди сыйлагыла дегендей багыттагы жолугушуулар болду. Жакшы эле кетип бардык. Эми жогорку кеңештикинде өтө татаалдашпаса керек. Ооба. Эми жеңил маселе болуш керек бул жерде. Анан муну менен катар массалык маалымат каражаттарынын жана өгүт иштери кандай? Атайын аккредитациядан өтүп болобу же жөн эле жарыялай беришеби материалдарды? Бул боюнча аккредитациядан деле өткөн жок. Анткени көбүнесе бул ишти жергиликтүү кеңештин шайлоолорун ошол аймактык шайлоо комиссиялары өткөрөт. Анан эгер аймактык шайлоо комиссиянын иштерине, аракеттерине баягы кандай десем ынанбаса, анан бизге арызданып кайрылып калышат да. Бирок ошол эле жерде арыздар болсо, ар кандай маселелер болсо ошол жерде эле бүтөт жериндечи. Практика ошондой да. Анан жалпысынан буга мындай республикалык деңгээлдеги массалык маалымат каражаттары деле кызыгып аккредитациядан берип эме болгон жок. Бүгүнкү күндө ушул шайлоонун процесстеринин өтүшү, деги эле шайлоонун жалпы жыйынтыктары башынан баштап туруп жыйынтыктары чыкканга чейинки убактагы процедуралардын баардыгы ушул сиздер менен Борбордук шайлоо комиссиясы менен социалдык өнүктүрүү санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте өтүүчү маселелер көп экен да. Азыркы байланыштар кандай болуп атат? Байланыштар жакшы эле. Анан бул жерде шайлоо болуп аткандан кийин бул баары бир деле коомдук саясий иш-чара. Ошондуктан укук коргоо органдары дагы бул жерде тыгыз иштейт биз менен. Ошол жерде коомдук тартипти, шайлоо күнү ошол баары бир деле баягы участкалык шайлоо комиссияларынын коопсуздугун, жанагы оборудованиянын коопсуздугун карайт. Милиция кызматкерлери да бул боюнча өз ишин так алып барып атышат. Эми мындай айтканда тажрыйбалуу болуп калды десек болот. Андан тышкары бюллетендер жалпысынан дээрлик басылып чыгарып, биз жеткирип бердик. Аймактык шайлоо комиссияларга жеткирип бердик. Бюллетендер боюнча да даяр. Кайсы жерде баягы орус тилдүү калк жашаса, аларга дагы ошо расмий тилде бюллетендердин бир бөлүгүн жасап бердик. Бирок дээрлик көбүнчөсү кыргыз тилинде. Баягы Braille шрифти менен дагы даярдап бердик. Жанагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз келсе, алар дагы шайлаганга мүмкүнчүлүктөрүн баарын түзүп бердик. Жалпы шайлоого талап кылынган нерсенин баары жасалды. Андан тышкары республикалык массалык маалымат каражаттары биздин сиздердин ЛТР аркылуу, коомдук телерадио канал аркылуу, КТРК, ошондой эле радио, биринчи радио аркылуу дагы маалыматтарды берип атабыз. Биздин БШКнын мүчөлөрү барып, ошол боюнча баягы элге жеткирүү максатында маалыматтарды берип, ошол убакта жана да чакырып кеттим. Ошол шайлоочуларды да шайлоого активдүү катышуу үчүн чакырып кетип атабыз. Эми бир жылдан ашык убакыттан бери эле шайлоо үстүнө шайлоо болуп, Борбордук шайлоо комиссиясы жалаң шайлоолор менен күн өткөрүп атат. Мындан аркы жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлап алсак, андан кийин эмне шайлоо болот да? Азыр быйылкы жылы 2-3 округда эле болуш керек. Кеңештер жергиликтүү кеңеште күзүндө. Андан кийин 25-жылга чейин шайлоо тынч эле болот. 25-жылдан шайлоо кампаниялары кайра башталат да. Ортодо мүмкүн жанагындай бир мандаттуу округдан шайланып келген жогорку кеңештин депутаттары кызматка кетип же кандай бир мандатынан ажырап кала турган болсо, ал жерге кайра шайлоо болуп калышы мүмкүн. Мындай бирден бир эле учурларда болуп калбаса, шайлоо тынч эле болот, шайлоо болбойт. Эл дагы шайлоодон эс алса болот. Эми накта өнүгүү жолуна эмгек кылып иштешсе болот. Айтып эле жүрүшөтпү? Тытынып иштейт. Шайлоо эле бизди алаксытып коюп атат деген сөздөр болот.
акыркы шайлоолордо да ошо шайлоочулардын катышкан жанагы проценти да өтө төмөн болуп атпайбы? Кызыгуусу мындай жок. Эми мына бир 25-жылга чейин мүмкүнчүлүк бар. Жалпы кыргызстандыктарга, мамлекеттик органдарга дагы, биздин жарандарга дагы, баарыбызга, окуучуларыбызга дагы, мектептерде баягы шайлоо болсо эле ошол күндөрү 1-2 күн болсо дагы кичине бир алаксыйт да, мугалимдер дагы. Мына жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого байкоочулар катышабы? Катышпайбы? Байкоочулар өзлөрүнүн катышат. Эл аралык байкоочулар келет. Эл аралык байкоочулар сырттан келгендер жок, Жок. Мүмкүн биздин коомдук уюмдар катышып калышы мүмкүн. Эми жергиликтүү кеңештин депутаттарын буга чейин биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда көп эле жолу өткөздүк. Жакынкы жылдарга салыштырмалуу ошо акыркы шайлоолор эмнеси менен айырмаланат бүгүнкү күндө? Эми мурундан билесиздер, баягы шайлоо болсо жергиликтүү кеңеш болобу, жогорку кеңеш болобу, кандай кеңеш болгон күндө дагы шайлоонун бир шарттары болуп калды беле, же шайтан оюндар деп койчу беле, баягы добуш сатып алуу, шайлоочуларды ташып келүү, коркутуу, үркүтүү дегендей административдик ресурс, чай берүү айылдык кеңештерде болчу да. Кадимки эле көрүнүшкө айланды. Эми азыр анын баары токтолду. Чай бербесе таң калып, таарынып калган учурлар бар. Эмнеге чай бербейт деп. Азыр анын баары эле токтолду десек болот. Дээрлик токтолду. Ошол эле добуштарды сатып алып мына Свердлов районундагы шайлоодо бир маалыматтар чыгып атты да, баягы бирок калган жерлерде тынч эле өттү. Мисалы ошол эле Бишкек шаарын алып көрсөк, 1-Май районунда андай эле көрүнүштөр болгон жок да. Административдик ресурс дээрлик токтоду десек болот. Дээрлик токтоду. Мисалы ошол эле айыл өкмөт башчысы мурун кайра шайланып келиш үчүн бир кызыктар болчу да. Ооба. Депутаттарды жанагындай болуп өзүнүн тууганын, досун же дагы бирөөсүнүн өкүл балдарын киргизебиз деген аракеттер болчу. Азыр эми айыл өкмөт башчысын аким назначение кылып аткандан кийин алардын деле кызыгы жок. Ошол жака аралашкангачы айылдык кеңештер. Эми бир кандай десем, бир саясий маданияттуулук өзүнчө эле бир калыптанып келатат. Бул да болсо маданият бир күндө бекебейт экен, турбайт экен, мындай нерсе курулбайт экен, бара-бара өзүнүн орду менен келет. Рахмат. Келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун, шайлоолор тынч өтсүн деген эле ушул сиз айткандай эми шайлоо өнөктүктөрү токтоп, Кудай буйрса алдыда кийинки 5 жылдыктагы шайлоолорго камынып калалы деген ниет менен программабызды аяктайлы. Ийгилик каалайбыз сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жергиликтүү кеңештердин шайлоолоруна даярдыктар кандай жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Деги эле шайлоолорду өткөрүү боюнча мурдакы шайлоолордон кандай артыкчылыктар бар деген маселенин үстүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.